Сезип атасызбы? Жаз келди. Жаз менен биргеликте жаңы күн, жаңы жыл келе жатат. Бул күнү жерене ойгонгон учуру таттуу уйкусунан табият ойгонуп, жүрөгү сого баштады. Бул кандай сыйкыр экенин билесизби? Анткени ал күнү асмандан периштелер түшүп, биздин сүмөлөккө өз сыйкырын чача турган күн. Миңдеген жылдар мурун ата-бабаларыбыз бул күндү жаңы жыл деп белгилеп келишкен. Анын тарыхы 3000 жылдык убакытты камтыйт. Ноорус бул биримдиктин, ынтымактын, тынчтыктын майрамы. Бул күнү таарынычтарды кечирип, бири-бирине жакшы каалоо тилек айта турган күн. Ноорустун эң негизги тамагы символу болуп сүмөлөк саналат. Сүмөлөккө ар бир кошулган таш бул ар бир каалоо тилек. Эгерде сиз жеп жаткан сүмөлөктө таш чыгып калса, тилектериңиз орундалат дегенди түшүндүрөт. Эгерде ошол ташты чайнап атып, тишиңиз сынып калса, анда мээре кепилдик бербейт. Албетте, бул тамаша. Тамашасы менен тарыхы бирге жүргөн Ноорус бул тазалыктын, аруулуктун майрамы. Дүйнө жүзү боюнча Ноорусту 300 миллиондон ашык адамдар белгилейт. Бул күнү илгертеден ата-бабаларыбыз ат чабыш, көк бөрү, кол күрөш, кыз куумай сыяктуу оюндарды ойнотуп келишкен. Илгертеден апаларыбыз аластап, алас, арбаледен калас деп эски жылдын жамандыктарын өрттөп, жаңы жылга таза киришкен. Урматтуу мекендештер, жаңырган жылыбыз биримдиктин, тынччылыктын, молчулуктун, берекелүү жылы болсун. Ар бир үй бүлөгө бакыт, өлкөбүзгө тынчтык каалайбыз. Жаз менен кошо келген жаңылануу ар бириңиздерге жалаң гана жакшылыктарды алып келсин. 21 март Ноорус күнү баарыңыздарды борбордук аянтта күтөбүз. Келе жаткан Ноорус майрамыңыздар менен.